Мына ат азыр жаңы сатылды тугандар. 128 миңге сатылды. Кап-кара кашка жылкы экен. Бул жакта Медер деген байкебиз алды 128 миң болду. Тугандар жаңы эле мынау бышты байланып турду эле, ошол 180 миңге азыр гана сатылыптыр. Бул жакта ноктолорун жаңы эле жыйнап алып кетип атышат. Мына 180 миңге сатылды. Байкебиз 130 деп 2000 сом түшүп берип 107 миңге сатылды. 107 деди же 110 деппи, ошондой деп мен адашып кеттим. Ошо 107ге түшүп берди. 107ге бул байкебиз алды. Мына кунан бою деле 150 жогору. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн 15 февраль 2025 жыл. Чүйдөгү Сокулуктагы жылкы базар. Мурун өзүңүздөр билгендей суббота күнү пригородный жылкы базар тартчу элек. Азыр эми ал жак чабылып, мына суббота күнү Сокулукка келе бересиздер. Азыр мына ушундай жакшы кулундар, өспүрүмдөр түшүптүр. Азыр видео бир эле бөлүктөн болот. До конца көрүңүздөр. Эң аягында чоң аттар, чоң жылкылар болот. Азыр мына бир бул жерде адам топтоп, мына өспүрүмдү кызыгып турган кезкен. Ушуну сурап коеюнчу. Жигит, мына баасы канча экен да сарын? 250. Кандай? Жакшы. 250 датасыңбы? Жашы канча бунун? Полторашка. Кунан чыгат, а? Бойучу, бою канча бунун? 160 барат, а? Номериңи айтып коесуң, номериңи? 077 077 49 60 49 11 69, а? Жаман тез айтсаң, мен мектепте окуганга памяттан өлдү. Мына тугандар, баасы 250 миң дейт, 3000 доллар болот. Чет жактан көрүүчүлөр долларга жазын деп комменттерге көп эле жазып атасыздар. Мына ушундай кылып эсептесеңиздер болот. Азыр мен мына 250 миң дедиби? 250 миңди 87ге бөлсөңүздөр, доллардын 87,5 ушундай болуп атат. Мисалы, мына мен бир телефонумду көрсөтүп коеюнбу? 250 миңди бөлөсүздөр 87,5 болсо, мисалы доллар. Мына 2857 доллар. Калган жылкылардагы мына ушундай кылып эсептей бересиздер. Мына ушул базардын алгын пулун экен, бирок тарттырба койду хозяин тилекке каршы. Тартайын десем үйүнө алып кетип атыптыр, же посылкага бир жактан келген, тарттырган жок алып үйүнөн ама каратайды. Жашы канча бу? Асый болот, баасы 150 миң экен. Учурда бою деле 150дөн өтөт. Потолок чыкса 155-55ке барып калышы мүмкүн. Тугандар, мына ушул жерде дагы өспүрүм тай турат. Тартпай эле коеюнбу? Тарт. Мына жерде мына тайды кунан чыкма экен, баасын 180 миң дейт. Мына базарда бүгүн пригородный жабык болгонго, бул базарга элдер эми гана көнүп жаткан кезде буну тарттырган жок. Мына тай канча экен бунун? 120. Бирге чыгат, а? Бирге чыкма тай. Баасы 120 миң сом турады. Кайсысы мына үчөө теңсенинби? Ооба, үчөө теңсен, а? Жаштары баарыныкы бирдей да? Ооба. Бирге чыкмалары. Бойлору канча ушулардын? Бойлор 150дей бар. 150дей бар, а? Россияныкыбы? Ооба. Российский чыкты. Российский тайлар. Баалар 120 дедимби? Ооба. 120дан, а? Мынакы 110. Номериңи айтып койсоң? 704 074 21 31 83, а? 81 экен. Азыр арт жагынан дагы көрсөтүп коеюн. Россия тайлар, баалары 120 миң сом. Ортодогу мына свети бөлөкчөнүн баасы 110 экен. Калган мына экөөнүн баасы 120дан. Мону негизи тартпай эле койду, бирок баасы 180 миң экен. Йока, канча экен баасы? 100 миң сом. Эркек 90га берем дейт. Эми бу бизде чүйдө билесиздер, көп деле түшпөйт. Эркек тай бирге чыкма, баасы 100 дейт. Болору 90 дейт. Но тайды канча деп атасыз? Ассаламу алейкум. Баасы канча деп атасыз баасын? 130. Бул бирге чыкма, а? 1,5 жаш ба? 1,5 жаш тай. Баасы 130 миң сом турады. Таза кандуу ше бул? Канында бар. Кануу жыл кызыгыне болсо мына баасы 130 миң сом. Номеріңізді айтып қойыңызшы. 559 559 29 29 10
10 86. 86. Boyu kança бар калды шунун? 1.45. 1.45. Үйрөтүлгөн а? Жаңы үйрөтүлгөн. Мына сорлары кан бар экен. Каны жакшы дейт мына көрө бересиздер. Тугандар, эртең менен мына ат мен көрбөй калдым. 210 миң сомго сатылыптыр. Жашы жаңасы экасы деп аткан. Бою деле ушу 1.60 плюс минус да. Ошол ат 210 миңге сатылган экен. Мына бир тартып коюн дедим да элдерге. Эми азыр мына аттарды тартууну баштадым. Бул жагында аттар жана бейлер турат тугандар. Бүгүн негизи жылкы аз, эртең базар күнү буюрса базар күнү көбүрөөк чөт. Мына алдында арзан аттан баштайм. Мына арзан аттын баасы канча? 120. Олор баасы канча? Олор баасы 100 да. Номерин айтып кой. 120 миң сом. Номерин жашкан номери орда. Айтпайсың ошону мен каяктан билейин? Жашкан номерин такта билбейм мен. Койчу. Жаштар. Болду. Номерсиздер. 0772 95 53 80. Бою деле 1.55. Ушул аттын жашы канча? Бышты экен. Арзан ат. Баасы 120 миң сом. Мен бир 100 миңге берсе керек. Ээси менен казайы менен байланышып көрүсүздөр. Азыр арзан ат, кымбат атты аралаштырып тартып көрсөтүп берем. Жигит, сеники канча? 100. Жашыча? 2 жаш. Кунан экен, баасы 100 миң сом. Бою деле 1.50дөн өтөт экен тугандар. Мына 5 кашкачы канча экен бул? 200. Жашы? 3 асы. Баасы 200 миң сом. Бул өткөндө да түштү окшойт эле. Мына. Тугандар, бул жакта азыр негизи мыкты айгырлар турат. Муну да алган окшойт. Шеп, канча болдун ал? Болду. Эми алып келиңиз. Ассалам алейкум дейсиз. Так, мына көктү көрүңүздөрчү. Көктү канча деп атасыз, шеп буну? Тартпай эле коеюн ба? Адам тартпай элем, белиңизден ылды эле. Канча деп атасыз баасын? 300. Жашыча? 2 асы жылкы. Баасы 300 миң сом. Улагы үйрү бар. Кыргыз жылкы. Бою канча ушунун? 1.60 экен. Номериңизди айтып койсоңуз? 0772 72 0038. Мына. Кыргыз жылкы, баасы 300 миң сом сурады байкебиз. Улагы үйрү бары бар экен. Көрө бересиздер. Жаккан болсо, байкебизге чаласыздар. Жигит, мына тору канча? Жашы канча бунун? Бышты. Азуусун жарыптыр, э? Баасы 220 миң экен мына быштынын. Бышты дейт. Бою деле 1.60га барса керек. Жигит, номериң барбы, айтып кой. Өзүңкүн айтып коер. 0502 015 045 450. Бул жакка ары бери кичине бастырып койчу. Бышты дейт, азуусун жарып турду, алсаң көрсөм. Бою ошо 1.60 чыгат. Мына, байкап көрө бересиздер. Базарда сурап жаткан баасы. Эке, мына жерде 19 деген канча бул баасы? 19 деген жазып барбы? Канча деп атасыз? 19. 19 экен, тепкен экен. Бунун баасы канча деп атасыз? 230. Жашычы? Жаш канча? Жазга 6 жаш 3 асы болот экен тугандар. Мына. Бою канча? 1.60 өтөт, а? 63, 1.60 плюс экен. Ары бери бастырып коюңузчу. 19 жерде. Баасы 230 миң сом. Мына. Көрсөтө бериңиз, бүгүн убакыт кеңири. Базарда көрүп жатасыздар, жылкылар аз негизи. Мына. Ушундайча маалыматтар. Байке, номериңизди айтып коюңуз эми. Жанагы мына бышты дегендик, э? Мына ушул экөнү айта бересиздер. Ушул тор быштыга чалсаңыздар, экөнүкү 1-2 казайыны. Мен деле алып турган байкеси. Мына көк. Дос, мына көк канча көк?
200. Жашы канча bunun? 6 жаш, 3 aslı eкен туғандар. Boyu деле. Boyu канча bundan? 1.60'dan öydü. Bağısı 200. Mına. Numerini айтчы? 0705 45 70 38. Бұл жаққа ашық жаққа кеңірек айдап қойын күші деп бастырып мына бас қарындарындағы көріңіздер. Жер тоңды тартып алып алсам, анан жер аябай эле былчылап кетти ат базарда. Мына баасы мына 200 дейди. Тугандар, биздеги мына 6-чы күнү бул экинчи эле жолу болду Сокулукта. Негизи буга чейин өзүңүздөр билгендей только базар күнү, воскресенье күнү болчу. Мына бүгүн негизи жылкылар бир аз азыраак. Ал болушунча сол жактан да, өз жактан да карап тартып берем. Видеога ар бир чыккан видеого бирден колдоп лайк бастырыңыздар. Таза өз сиздер үчүн кызмат. Бул жакта бизге эч бир канал акча төлөбөйт, кыргыз тилдүү каналдар тугандарына. Мына тай канча мына көк? 75. Эркекпи? Ургач. Баасы 75 сом. Так, мында дагы тайларды аябай эле тизип алыштыр. Бул жерде тай набы бар деп. Bakın, limonlu tayfa. Alo. Assalamualaikum. O taylar sizlerden emesmi? Yok, sizlerden mi taylar? Bağlar qanday buların? 57'den 46'dan sürüyor atan. 57, 46 erkek urgaçı var. Erkekler. Жаллаң erkekler, жазға birge çıkma. Mesni жылқылары? Mesnim burası, birinci maydık. Birinci maydık, 57'den 46'ga çen sürüyor atan. Numeriniz var mı? YouTube'a girip koyun. Reklama ayt veriniz. 0707 0707 53 53 94 94 tayırcı oldu. Dağı 94 туғандар. Мына. Балар 47-тен 53 деді. Мына, ушундайча экен. Бүттүгү эркек жылкылар 1-май деген айылдын жылкылары экен. Мына. Бар жогу өзүздөгү тайларына эмесин. 2 4 6 800 bir 7 baş var eкен. Жаш канча bunun? 1,5 жазга 2 жаш. 1,5 жазга 2 жаш. Bunun boyu kança bunun? 1,50. 1,50. Bazıça? 110 деп сурап атат. 110. Mesnili жылқы? Иә. Месіне Сокулук шалта деген. Шалтанын жылқысы. Басы 110 деп сурап атат. 110. Номеріңізді айтыңыз. 700 0700 35 35 41 31. 41 31. Bir mini povоз жетіле ба? Жетілесіз бе? Мындай деп атат. Болды. Атак мына меңіз еткен, үйретілген, бойы 1,50. Аты жоқ таппасты. Болды. Жазға құнан шықма. Бағасы 110 000 сом. Аты желесі жүрген. Жейт ичет десеңіз, Аты жейт жүрген. Бағасы 110 000 сом. Туғандардың яқында бір бейлері тауып алдым. Шеп қаншан дейді бұлар? Сек. Ой, қытқылай. Қайсынсы? Полный мына 3 өтең бе? 3 өтең. 110-дан бербедім дейді, 120-дан дейді. Мына ақбоздың чо? Бұнда 120 беріп екен, а? Мына жақта тұра, ба? Еке, бейлер сілерден бе? Бейлердің шута қазандары жоқ болды. Но ақбоз бесін бойы 1,65 70 келде барып қалса ерек. Не чоңырақ екен, басы 120 деп айтқан екен, бірақ қазайнын тапқан жоқмын. Мына ушул жакшы бекен эле негизичи. Мыналарды 110-дан бербептир тугандар. Азыр бир байкебиз сураган экен, ошол бизге маалымат айтып кетти. Мына ургачы кээде байтал издегендерге болсо, мына ургачы байтал экен. Жазга кунан дедиң, Жазга кунан чыкма байтал. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Шүгүр. Баасы канча дедиң? Баасы 125 000 сом. Канчага бербедиң? 100-га бербедиң, Кошсо бересиң, Кунан чыкма. Бою канча мындан? 1,55, 1,55 бар, Баасы 125 дейт. Ургачы. Да, байтал. Номериң барбы? Айт. Байтал экен тугандар. Бою деле ошо 1,55. Жоқ, сұраған жоқпын. 0558 89
98 90 kança? 93 Urgaçı Baytalına tuxumluqa görə öyrəsizlər. Onlar bizde mınандай maşinasымен alып келді төгіп қойып базарда. Şu yerden tanda ola verdi öyle. Mına Qaratay qancha ekan Qaratay? Qancha deysiz? 65 erkek ekan. Bası 65 mi deydi. Taylardın балары шундай жатқандар. Бұл жағын жана тартып өткөнмүн. Азырдагы бұл жаққа төгүп атышат. Видео Байталды, Чарба тайларды кошуп эле алып келишиптир. Бизде базарда мына ушундайча, азыр сатылгандар жаңылыктар болуп калса дагы тартып киргизип турам. Эртең көбүнчө эмнелерди тартайын, өзүңүздөр билип жаза бериңиздер. Ургач десеңиздер, ургач, эркек десеңиздер, эркек тартып атам. Мына базарды көрүп жатасыздар. Мында айланып көрсөтүп коеюн ба. Базарда негизи бүгүн жылкы азыраак болушунча тартып көрсөттүм. Onlar meni etip alap, обязательно лайк басып, каналга подписка таштап туруңуздар. 100 000 подписчикке чыгарып койсоңуздар өтө жакшы болот. Видеону поделиться кылып, ар бир группага жөнөтүп коюңуздар. Чүй сокулуктагы биздин мына базар деп. Калган эми эртең улап чыгарабыз.